Ассаламу алейкум, Facebook қолданушылар. Мына туғандар, мына ушул полканы көрдіңер бі? Мына ушул жерде Қырғызстан товарлары, мына ушул барбол, айхал, ушулар. Бисеркуб. Ана мына ушул жерден башталаттагы бұл товарлардың бардығы Россиядан, Белоруссиядан, Украинадан келет мына. Бұл қалған товарлардың бардығы. Ошондо биздин товарыбыз 10% болбойт да. А мына сокторду карагыла, мына ушул соктордо дээрлик Кыргызстандын соктору такыр жок. А биз болсо, не алма отургуз десе, шавдалы отургуз десе, жүзүм, слива, анар отургуз десе, кимге сатабыз дейбиз, мына. Соккулу бичейли, мына азыр Өзбекстандын, Россиянын, да башка жактын сокторун ичип отурабыз да. Мына той дегенди көрдүңөрбү? Мына ушул жерде канча түр фирма болсо, ошодон мына. Бир эле ушул биздики. Калгандары башка жактыкы. Мына килкилерди айтпай эле коюн. Майонездерди айтпай эле коюн. Мына бизде помидор жокпу? Не бизде козу карын отургуза албайбызбы? Міне бизде мынандай нокот, горох отургуза албайбызбы? Бизде міне жүгөрү жокпу? Мәкә. Бар да бар жок, туурабы? Мына бизде сүттөрдү арыктарга төгүп атабыз. Ошол сүттү кайнаттырып эле сакыр кошуп туруп шөңкө кылып койсок болбойбу? Башка жактан ташыйбыз биз. Мо печеньяларды бизде деген 1 миллиард мына долларлык ошол только мынандай конфет-санфеттер кирет экен да. Элестетип көргүлө. 1,5 миллиард долларга биз только не май алып ичеткенбиз. Не биз семечке отургуза албайбыз. Мо конфеттерди айтып коюн. Бир дагы конфет биздики жок бул жерде мына. Канча наимование болсо бардыгы башка жактан келген. Анан кантип биз өнүгөбүз? Ай, нанайындар. Кантип биз өнүгөбүз? Ошон үчүн мына Махатма Ганди Индиядан кантип кутулган? Мамиле кылбай койгон, албай койгон. Мына бардык кыргызстандыктар эч бир товар албагыла дагы мына жалаң өзүбүздүкүн барбол, айхал, бал ширин, сонун мына өзүбүздүн чыккан товарларды алла. Мына асуунун эмне кереги бар? Эмне бизде суу жокпу? Мына лимонду отургузгула. Канча мына Бишкек тесте канча гектар эме турат? Теплица турат. Ошол жерге лимонду отургузгула дагы. Мына ушул асуу суусун чыгарыла, асуу эмес. Кысау же дагы бир нерсе деп койгула. Сусуу деп койгула. Же жөн эле суу деп коюп, ушинтип чыгара бергиле. Өзүбүздүкүн ичишибиз керек да. Мына бизде өзөндөрүбүз толтура суу. Кыргыз бардык дүйнө жүзү боюнча пресный вода боюнча, иче турган суу боюнча биз деген 3-2 орунда турабыз. А биз болсо башка жактан суу ташып ичип атабыз да. Ушул жакшы ишпи? А мына жакта айтып коюн. Мына биз ушуларды жасай албайбызбы өзүбүз? Эмне? Биз чолокпузбу же биз инвалидбизби? Эмне себептен мына биздин премьер-министрибиз өзү баш болуп башка жактан конфет ташып бизге конфет жедирип атат. Ошол премьер-министрдин ошол эмне 5 миллион доллары жокпу? Бир чоң кондитерский фабрика салып туруп ошол жерге 5000 кишини иштетип кое албайбы? Туурабы? Мына келген кредитти жиндиге окшоп эле бир каяктагы бир аферисттерге берип атасыңар. Ошол арзан кредит. Анан көрөктү мына ушул конфет чыгара турган, макарон чыгара турган, мындай детский питание жасай турган фирмаларга бербейсиңер. Ошолор расширация этип, биздин товарды сатып эле алып турса, биздин томатты, биздин күрүчтү, бар жокту биз производить эте беребиз. Бизге карыздын, башка нерсенин кереги жок. Самый главный покупательный способность болуш керек бизде. Ошол эле. Мына кофени биз башка жактан. Мына менде кофе аппарат турат. Коттум ушундай кылып фасовка кыла алам, бирок мен не сата албаймын. Себеби дегенде, мен буларга окшоп чоңдорго пара берип, бул марканы мен киргизе албайм да, өзүбүздүн марканы. Мына. Тугандар, өзүбүздүн өндүрүштү көтөрүш үчүн бойкот кылыш керек. Кыргызстандыкынан башка эч нерсени албай 1 жыл жашайлы, күнүгө бирден завод ачылат тугандар. 365 күн Biz başka жактан эч нерсе албай,
жалаң кыргыздыкын сатып алайлы. Күнүгө бирден завод ачылат туугандар Кыргызстанда. И өзүбүздүн өндүрүш болот. Ассаламу алейкум.